Мухаммедкалый Абылгазиев ооруканага түштү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ооруканага түштү. Ал учурда Бишкектеги Бикарт жеке менчик бейтапканасында дарыланууда. Аталган медициналык мекемеден кабарлашкандай, Абылгазиев жүрөк кан тамыр ооруларын дарылап жатат. УКМК бул маалыматка комментарий бере элек. Абылгазиев 26 январда кармалган. Ал коррупцияга жана мыйзамсыз баюуга шек саналууда. Майдын соңунда сот аны камактагы мөөнөтүн 26 июлга чейин узарткан. Буга чейин жемкорлукка жана мыйзамсыз баюуга шек саналган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана парламент депутаты Кубанычбек Жумалиев да Бикарт ооруканасында дарыланып чыгышкан. Алмазбек Атамбаевдин абалы оор. Экс-президент Алмазбек Атамбаев тез арада ооруканага жаткырылууга муктаж. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жошев билдирди. Анын айтымында Атамбаевдин инфарктка чейин абалы бар. Анын эски оорулары дагы күчөп кеткен. Дагы деле бир ай мурун сот тарабынан дайындалган соттук медициналык экспертиза аягына чыга элек. Замир Жошев белгилегендей, медициналык тарыхтын 148-беттеги көчүрмөсү сотторго өткөрүлүп берилди. Адвокат экспертиза дайындалганын тактады. Алмазбек Атамбаевге комплекстүү дарылануу керек. Ал колониянын шартында дарылана албайт. Аны ооруканага жаткыруу үчүн үй камагына чыгарууга санкцияны өзгөртүү өтүнүчү менен бир нече жолу кайрылганбыз, бирок чечим өзгөргөн жок, деди Замир Жошев. Алмазбек Атамбаевге каршы бир нече кылмыш иши козголгон. Анын ичинде 2019 жылдын 7-8 августундагы Кой Таш айылындагы башаламандык жана коррупция. Казакстандын Коргоо министрлиги Тажикстан менен Кыргызстанга аскердик жардам көрсөтүү боюнча түшүндүрмө берди. Бул өлкөлөрдүн ортосундагы чек ара талаштары курчуп кеткенге чейин Кыргыз Республикасынын жана ТР менен келишимдерге кол коюлган. Буга байланыштуу Тажикстанга жана Кыргызстанга аскердик техникалык жардам көрсөтөт деп билдирди Казакстандын Коргоо министрлиги. Министрлик белгилегендей, Казакстан бул өлкөлөрдүн ортосундагы чек ара чатактарын өнүктүрүүгө көмөктөшүү ниети жок деп жазат tengrinews.kz. Министрликтин маалыматы боюнча 2019 жылдын декабрь айында Тажикстандын Коргоо министрлиги Тажик-Ооган чек арасындагы кырдаалдын курчусуна байланыштуу аскердик техникалык жардам сурап казак тарапка кайрылган. Акысыз аскердик техникалык жардам көрсөтүү боюнча өкмөттөр аралык келишим иштеп чыгып 2021 жылдын 17 апрелинде кол коюлган. Мындан тышкары министрлик айткандай, ушундай эле келишимге 2 мартта Кыргызстан менен кол коюлган. Башкача айтканда, бул келишимдер Кыргызстан жана Тажикстан менен ушул өлкөлөрдүн ортосундагы чек ара чатактары курчуп кеткенге чейин түзүлгөн. Учурда кол коюлган келишимдерди ратификациялоо иштери жүрүп жатат. Бул өлкөлөргө аскердик техникалык жардам көрсөтүү Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара чыр чатактарын өнүктүрүүгө көмөктөшүүнү көздөбөйт. Бул келишимдер эл аралык коалиция өлкөлөрүнүн аскердик контингентин Ооганстандан чыгарып кетүүнү пландаштырганына байланыштуу кол коюлган. Мындан тышкары Кыргызстанга жана Тажикстанга аскердик техникалык жабдууларды жеткирүү, алар учурдагы карама-каршылыктарды жоюу жана кырдаалды нормалдаштыруу боюнча макулдашууларга жетишкенден кийин гана жүзөгө ашырылат деп кошумчалады Казакстан Республикасынын Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы. Министрлик тактагандай, Кыргызстан менен Тажикстан катышкан жамааттык коопсуздук келишимине ылайык ЖКХ өлкөлөрү бири-бирине карата күч колдонуудан же коркутуудан баш тартууга милдеттүү. Буга байланыштуу аскердик техникалык жардамды алар чек ара талаштарын чечүүдө колдонбошу керек. Эскерте кетсек, буга чейин Казакстан Тажикстанга акысыз аскерий жардам көрсөтүүнү пландап жатканы маалымдалган. Василий Дашков Жураев менен Аспеков кантип $250,000 укуз алышканын айтып берди. 1-май райондук сотунда судья Марат Сыдыковдун төрагалык астында активист Мелис Аспековдун үстүнө козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү уланууда. Аспеков Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен $250,000 укуз алууга шектелүүдө. Сотто жабырлануучулардын бири Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы жетекчиси Василий Дашков сурак берип баштады. Анын айтымында 2020 жылы октябрда ага Улан Жураев келип шайлоого каршылуу жактан жардам бериш керек экенин билдирген. Ал акча сурады, мен макул болгон жокмун, $200,000 керек экенин айтты. Акчаны чүйдүн штабы үчүн сурап, Аспеков менен тааныштырды. Андан кийин алар ишкананы күч менен басып алууга аракет кылышты, бирок аларды өз убагында токтотуп калышты. Жураев кайнадан жардам бериш керек экенин айтып, элди митингге чыгара баштады. Уулум Жураевге акча берүү үчүн анын досторуна кайрылууну сунуштады. Акчаны Насиров жана
Мирзомуддинов деген балдар беришкен. Жураев 200 000 долларды алгандан кийин аз экенин айтып, дагы 50 000 доллар сурады. Жураев мени коркуту, митингдерди уюштурду. Бардык акчаны берип бүткөндөн кийин мен укук коргоо органдарына кайрылдым, деди Дашков. Ал прокурордун суроосуна жооп берип жатып, Жураев акчаны Аспековго берүү үчүн алганын, себеби Аспеков чүйдөн штабын жетектеп турганын билдирди. Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Дашков аны Жураев бир нече жолу коркутканын белгиледи. Жураев менен Аспеков өздөрү менен чогуу 4 адамды алып келип Кыргыз темир жолундагы ар кайсы кызматтарга дайындай башташты. Мен аларга бул стратегиялык объект экенин, дайындоолорду премьер-министр чечерин түшүндүрдүм. Бул акча берердин алдында болгон, деди Дашков. Дашковго айыпталуучу Аспеков суроо берди. Сиз акча бердим деп жатасыз. Эмне үчүн экинчи жолу жолугушканда ал акча мага жетип жетпегенин сураган жоксуз, деди Аспеков. Сиз шоу фигурасыз да, президентке чаласыз. Кантип сизге кайрылам? Мага Жураев акча сизге экенин айтты. Акчаны бердим, анткени силер мени жана менин үй бүлөмдү коркуткансыңар, деди Дашков. Аспеков Дашковдон учурда кайсы иш боюнча үй камагына алынганын сурады. Бирок судья бул суроону ишке тиешеси жок деп четке какты. Аспековдун жактоочусу Сергей Манукян Дашковдон митингдер тууралуу сурады. Жумушунун көрсөтмөсүнөн тышкары митингдерди Аспеков уюштургандыгы жөнүндө далилдериңиз барбы, деди жактоочу. Дашков митингдер тууралуу жумушчусунан жана Жураевден укканын айтты. Мүшөк толгон акча. Таласта элден акча жыйнап пирамида түзгөн компаниянын иши териштирилүүдө. Талас шаарында элден акча жыйнап пирамида сыяктуу ыкма менен иштеп жаткан компаниянын иши териштирилип жатат. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, милицияга 4-июнь күнү Талас шаарынын автобекетине элдер чогулуп жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Ыкчам топ барганда Талас шаарынын автобекетинин ичиндеги имаратта коомдук өнүктүрүү багытындагы фонд ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткандыгы аныкталган. Анын өкүлү Талас районунун Ташарык айылынын 37 жаштагы тургуну экени белгилүү болду. Ал өзүнүн намына Ашар Касса ЖЧКсын ачып, кийинчерээк эл биримдиги өнүктүрүү фондуна өзгөртүлгөн. Аталган факт боюнча шиипке алынып келинип, түшүнүк кат жазган. Аталган уюм эл биримдиги өнүктүрүү фонду деп аталып, элди жакырчылыктан чыгаруу максатын көздөй турганын, акча чогултуп кайра көбөйтүп берүүнү убадалаганы айтылды. Ал арада социалдык тармактарда милиция кызматкерлери 3-4 жаран менен биргеликте бир нече капка салынган жана жерде үйүлүп жаткан акчаны санап жаткан видео жарыяланды. Учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Экинчи аял болуп тийген келин эми 9 айлык баласын көрүүгө зар. Кара Суу районунун тургуну президентке кайрылды. Бүгүн 8-июнда Кара Суу районунун тургуну Назар Ньюс маалымат агенттиги аркылуу Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылуу жолдоду. Төрөканова Нуриланын айтымында анын 9 айлык баласын жолдошу алып көрсөтпөй жатат. Ал эми сот наристи атасы менен жашайт деген чечим чыгарып берген. Менин 9 айлык баламды күч менен тартып алышты. Кайрылбаган жерим калган жок. Менин ичиме баткан бала сыртыма батпай калмак беле. Баламды өз кароома алгым келет, деди ал өз сөзүндө. Тажикстандык окумуштуу тарыхчы Кыяс Молда Касымовго жооп кайтарды. Жакында эле кыргыз тарыхчысы Кыяс Молда Касымов азыркы Тажикстан аймагынын 4/1 Кыргызстандыкы болгонун айткан. Мургап менен кулагышты. Тактап айтканда, Куджан дагы бизге таандык, кыргыздардын негизги жерлери деп атаган. Анткени шаарлардын жана анын тегерегинин аталыштардын баардыгы түрк жана кыргыз тилинде аталган. Бирок Тажикстандык тил илиминин доктору, окумуштуусу Нурали Нурзот кыргыз тарыхчысынын айткандарына жооп берип, тарыхый булактарга жана Бартольд сыяктуу дүйнөгө белгилүү окумуштуулардын изилдөөлөрүнө кайрылды. Тажик филиологу Нурали Нурзот Куджанттын жана анын тегерегиндеги аталыштар эч качан кыргызча болгон эмес деп жазат. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жер кимге таандык деген талаш тартыш апрель айынын аягында катуу күч алып, Тажик-Кыргыз чекарасындагы кандуу жаңжалга чейин жеткен. Бул жаңжалдан 55 адам каза болуп, 240 адам жаракат алган. Эдуард Кубатов Кумтөрдөн 639.965 доллар пайда көргөн. Эдуард Кубатов 3 жылда Кумтөрдөн 639.965 доллар пайда көргөн. Мындай пикирди активист Адил Турдукулов социалдык баракчасына жазып чыкты. Эверест чокусун багынткан альпинист Эдуард Кубатов Центральный Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болуп, 3 жылда Кумтөрдөн 639.965 доллар пайда көргөн. Жери боюнча дагы өзүнчө эсептеш керек деп жазган активист. Белгилей кетсек, Эдуард Кубатов 2021 жылдын 23 майында Эверестти багындырган. Ал дүйнөнүн эң бийик чокусуна чыккан
Кыргыз улутундагы биринчи адам. Жер үй Кыргызстандын бюджетине 1 миллиардты алып келди. Өндүрүштү ишке киргизгенден кийин жер үй бюджетке ай сайынкы төлөмдөрдү көбөйтүүнү улантууда. Альянс Алтын иштеп чыгуу компаниясынын төлөмдөрдүн негизги 3 түрү боюнча дагы 219,7 миллион бюджетке которулду. Апрель айындагы 140 миллион сом төлөнгөндүгүн эске алганда, 2 айдагы төлөмдөрдүн көлөмү 360 миллион сомго жетти. Май айында Альянс Алтын компаниясы 3-июнда киреше салыгы боюнча төлөмдөрдү өз убагында которуп, гонорар төлөп, инфраструктураны өнүктүрүүгө каражат которду. 1421 миллион 814 миң сом киреше салыгын 2021 жылдын май айына карата төлөө болгон. Апрель айына салыштырмалуу плюс 57,4 миллион сом. Алтынды сатуудан түшкөн роялти үчүн 54 миллион 928 миң сом төлөндү. Апрелге салыштырмалуу плюс 15,5 миллион сом. 21 миллион 971 миң сом жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө чегерүүлөр болду. Апрелге салыштырмалуу плюс 6,2 миллион сом. Мындан тышкары, Альянс Алтын компаниясы башка милдеттүү төлөмдөрдү республикалык бюджетке жана жергиликтүү бюджетке жана башка мамлекеттик мекемелерге өз убагында төлөп келген. Ошентип, жыл башынан бери компаниянын кызматкерлеринин келечектеги пенсияларын түзүү үчүн Кыргызстандын социалдык фондуна дээрлик 55 миллион сом камсыздандыруу төгүмдөрү которулган. Бюджетке киреше салыгы боюнча төлөмдөр болжол менен 13 миллион сомду түздү. Геологиялык лицензия үчүн 5 миллион сомдон ашык төлөнгөн. Машиналар менен жабдууларды импорттоодо Альянс Алтын дээрлик 4 миллион сомго бажы салыгын жана салыктарын төлөгөн. 2021 жылдын башынан бери жер салыгын төлөө болжол менен 1 миллион сомду түздү. Ушул жана башка төлөмдөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүргүзүлдү. Жер ülkеди боюнча бардык төлөмдөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынат. Каражаттарды бөлүштүрүү жана алардын сарпталышын көзөмөлдөө Кыргызстандын өкмөтүнүн деңгээлинде жүргүзүлөт. Бөлүнгөн каражаттарды максаттуу пайдалануу боюнча жергиликтүү бийлик аткаруучулардын ролун аткарат. Жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүү жана тейлөө үчүн салымдар кирешенин 2%-ын түздү. Мыйзамдарга ылайык бул каражаттар 3 фонддун ортосунда бөлүштүрүлөт. 50% облустуу өнүктүрүү фондуна, 30% райондуу өнүктүрүү фондуна, 20% кен чыккан жердеги жергиликтүү бюджетке. 1 миллиард. Эске салсак, жер ülкенинде алтын өндүрүү башталганга чейин 2015 жылдын 2021 жылдын март айына чейин Альянс Алтын ишканасынан бюджеттик жана социалдык чегерүүлөрдүн көлөмү өндүрүштөн иш жүзүндө киреше жоктугуна карабастан 923 миллион болгон. Негизги иш башталгандан кийинки алгачкы төлөмдөрдү эске алганда, башкача айтканда, апрель айында 140 миллион сомду жана май айында 220 миллион сомду түзгөн компаниянын төлөмдөрү өлкө бюджетине 1 миллиард сомдон ашып, 1 миллиард 329 миллион сомду түздү. Мындан тышкары, Альянс Алтын компаниясы 600 миллион сомду Бакубат Талас фондуна бөлүп берген. Ал Талас облусундагы социалдык долбоорлорду каржылайт жана чакан жана орто бизнес үчүн төмөн пайыздык чендер менен жеткиликтүү насыяларды берет. Жалпысынан жер ülкенин иштетүүдөн мамлекеттик бюджетке республикалык плюс жергиликтүү жыл сайын 4 миллиард сомго чейин салык жана башка чегерүүлөр түшөт.